Keyingi turmushlarimiz bu ma, mi, mu, me и mo. Жана mo. Аталышы ma, mi, mu, me, mo. Естесеңиздер A, I, U, E, O дегенде эле мына A, I, U, E, O бардык тамгалардын көбүнчө ушул үндүүлөр кошулуп айтылат. Мисалы, менин атымы Мурат деп айта албайбыз. Мурат та азыр жана айткандай эле та деп атат, кошулуп кетет. Бир мисалы кийинки өзгөчөлүктөр бул я, ю, yo. Бул дагы 3 түрдүү йоттошкон тамгалар булар. Я, ю, yo. Анан эки дагы өзгөчөлүк va, бул va, o, n. Мындайча айтканда жөн эле n. Мына ушул тамга гана үнсүзү жок айтылат. Я, ю, yo, va, o. Компьютерде жаза турган болсоңуз во деп жазасыз, бирок окулушу о болуп окулат. Бул жерде бул н болуп окулат. Мисалы тан, хан деп ушул бүтүрөт. Хан эгерде насы, ниси болсо, анда жанагы көрсөтүлгөн на, ни, ну, нени коебуз. Эгерде н менен бүтө турган сөз болсо, анда н тамгасы менен гана бүтөт. Ушул тамга, н тамгасы гана а, и, у, э, о деген кошумча үндүүлөрсүз колдонулат. Рахмат.